Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн биз Айдеркендеги достук эс алуу борборундабыз. Сиз бул жерге жакындарыңыз, үй бүлөңүз, досторуңуз, кесиптештериңиз менен келип эс алсаңыз болот. Анда эмесе, кеттик. Кышкысын мына ушундай бийиктиктен муз тээп түшүү өзгөчө жагымдуу маанай тартуулайт экен. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз дал ушул достук кышкы эс алуу борборун түптөп иштетип келген ишкердин ийгилиги менен бөлүшөбүз. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Мен Жээнбаев Сайыпжалал Абдулламитович, 1986 жылы туулганмын. Жеке ишкермин. 2017-ден бери ушул жерде түптөп иштеп жатабыз колдоолор менен. Байкелердин колдоосу менен ошо элдерге кызмат кылып жатабыз колдон келишинче. Бул жактан жаш балдар ойнойт, бул жактан чоңдор ойнойт. Мына жактан таюуга мүмкүн эмес, жазып койгонбуз. Өзүбүздүн ашканабыз бар, ошол жактан тамактансаңыздар болот. Эми айтсаңыз, мындай кышкы эс алуучу борбор облуста аз санда кездешет да. Мындай ишкердик баштоо идеясы сизге кайдан келди? Идея бизге бул жерден биз байкебиз ушул жакка келип, элдер бул жактан салафанда ойноп жүргөнүн көрүп, ошо элдер салафанда ойнобосун деп, ушундай элдерге кичине болсо дагы мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай кылып эметип атабыз. Эми ишкердик баштоодо мамлекет тарабынан сиздерге кандай жардамдар көрсөтүлөт? Кудайга шүгүр, мамлекет тарабынан да жардам болуп жатат. Мына милиция кызматкерлери, мына врачтар, башка дагы ошол мамлекеттин ишинде иштеген адамдар бизге колдоо көрсөтөт. Документ жагынан, башка жактарынан колдоо көрсөтөт. Анан алгач ишкердикти баштаганда документ жагынан, жол жобосун көрсөткөндүгү сиздер үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу болду? Ооба, биз дагы бул боюнча эме кылбай эле кийин ошол барып туруп сураганыбызда айтып беришкен, ушундай кыласыңар, жолдорун көрсөтүп беришкен, ушундай болот экен деп тартиптерин бизге айтып беришкен толук. Ошол боюнча иштеп жатабыз. Эми бүгүнкү күндө бул жерде күнүнө канча эс алуучу келет? Так эсеби жок, ошол 50ден 100-300 адамга чейин келет. Суббота, воскресенье күнү эс алган күнү болгондуктан кичине көбүрөөк келип калышы мүмкүн. 500ге чакын. Жүрүңүз, анда алгач эле бул жерге эс алуучу жайга келгенде кандай кадамдардан башташ керек? Бул жерге эс алганы келсеңиз, бул жерде биздин кассабыз бар. Ошол кассанын жанында өзүбүздүн шарттарыбыз бар. Шарттар менен таанышып кетишиңиздер керек. Түшүнбөсөңүздөр, биз ар кайсы жерде айтып кызмат кылабыз. Элдер келет бул жерден. Кээ бирөөсү Моореки коопсуздук эрежесин окуйт, кээ бирөөсү окубайт, түшүнбөй сурайт, биз айтабыз. Айткандан тазабайбыз. Бааларын жазып койгонбуз. Анан бул жактан очур алганга болбойт, себеби баллон алгандар өткөн күнгө өтүп турат. Анан бул жактан биз катары очур алабыз дагы, кассадан сүйлөшөбүз кассир менен. Бейжик алабыз. Оюнга кириш үчүн бейжик алабыз. Азыр анда мен бул жака оюнга кириш үчүн алгач бейжик алышым керек экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бейжик алайын дедим эле оюнга киргенге. Канча сомдон? Саат 200 сом. Атыңызды айтасыз? Кубатбек кызы Айжан. Айжан. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо азыр оюнга кирүү үчүн атайын бейжик алдык. Бул 200 сом турат экен чоңдор үчүн. Ал эми жаш балдар үчүн баасы 150 сом. Муну менен 1 саат жүргөнгө уруксат берилет. Мен азыр оюнга кирүү үчүн атайын уруксат алдым. Бул жерге келгенде өзүңүзгө ыңгайлуу болгон спорттук кийимдерди, ошондой эле кол кап алсаңыз жакшы болот. Анткени күн чыгып турганы менен ызгардуу суук экендиги байкалууда. Көп чулгаяк бара жататан дагы эл абайлап, эл артында мен дагы бара жаттым. Шылдың болуп калбайын деп, башты жерге салбайын деп, көк чулгаяк, эй көк чулгаяк.
Ишкердикти өнүктүрүү үчүн каарманыбыз эс алуучулар үчүн бир канча шарттарды түзүүгө аракет кылган. Алар кандай шарттар? Каарманыбыздын өзүнөн угалы. Биз бул жерден ушул жакка келген оюнчулар үчүн шарттары өзүнчө. Бул жактан Германиядан келтирген биздин байкелер үчүн өткөн ушул тросторду койгонбуз. Баллондор тартып чыкпаслык үчүн баллонго отурат, илип коюшат, бул жакка баспай чыгып келишет. Дагы биздин бул жерде лыжабыз бар. Келечекте спорт жагын өнүктүрөбүз деген ойдо жүрөбүз. Кудай кааласа бул жактан дагы бир лыжа ачайлы деген оюбуз бар. Ишкер болуш үчүн тажабай эмгектениш керек биринчи жолу. Тоскоолдуктар болот. Ошолорго чыдаш керек. Башта эле бул биз оюбуз акча түшүш эмес, оюбуз элдер ушинтип көңүл ачып кетиш. Башка адамдар ушинтип башка жерлерге ачабыз десе, колубуздан келген жардамыбызды, оюбузду бөлүшкөнгө даярбыз. Ассаламу алейкум туугандар, жаш балдар, чоңдор. Бир катар кайталайын. Баратканда путуңуздарды жерге койбойсуздар. Астыга түшкөндөн кийин туруп албай качасыздар. Мен мына жерден жөнөткөндө 15-20 метрден жөнөтөм. Бириңиздер сүз болбаслык үчүн. Баргандан кийин качып коесуздар. Ошол. Кааласаңыздар бирден жөнөтөм, кааласаңыздар паровоз кылып жөнөтөм. Паровоз кылып жөнөтүштүн өзүнүн жолдору бар. Бул жерден өзүм айтам сиздерге. Келгиле жаш балдар. Жаш балдар келгиле да, силер жеңилсиңер. Жаш балдар жөнөтөм, анан кийин чоңдор жөнөтөм. Келгиле. Эрежени сактаган дегенде бул жакка жазып койгонбуз. Кээ бир окуйт, кээ бир окуй албайт. Ошон үчүн ар жерде өзүбүз эле айтып турабыз. Келгенден кийин муну ортого коюп туруп отур. Отурганда ушул отуруш туура болот. Путубузду жерге койбойбуз, ручканы кармайбыз. Астыга түшүп баргандан кийин туруп албай качканга аракет кылабыз. Ошол. Тура кой деп колдон тартып, турагым деп колдон тартып, жайды сурап, алды сурат, эй жайды сурап, эй алды сурат. Бизден суранат, келгенде биз биринчи жолу тайганы келдик. Коркуп жатам деген болгон болсо, биз өзүбүз паровоз кылып, ого кеңеш берип жөнөтөбүз. Анан үйрөнүп калдым, өзүм түшөрөм деген болсо, жалгыз өзүн коюп жиберебиз. Болбосо ошол паровоз кылып жөнөтөбүз. Кош кылып. Эми паровоз кылып көптөн болуп түшкөндө дагы өзүнчө эрежелери барбы? Паровоз болуп түшкөндө арал кичине узарып калат 20 метрге. Себеби дегенде эки адам жүгү оор болуп калат дагы катуу кетиши мүмкүн. Анан барганда өзүнүн ошол тегиздик арганда адам бири-биринен мындай ажыраш керек. Бул жерден өзүбүз айтабыз. Кандай болот? Тура кой деп колдон тартып, турагым деп колдон тартып, жайды сурап, алды сурат, эй жайды сурап, эй алды сурат. Акшында мустепкени балдар менен келдик. Кандай экен, кандай эс алып атасыз? Сонун экен, биринчи корктум. Жүрөгүм шуулдап, экинчи аз мас корктум, бирок азыр кызыгып калдым. Маза экен. Балдарыбыз менен кечтен бери даярданып келдик. Тартып досторума, туугандарга жөнөттүм, кегиле таябыз депчи. Жактыбы сизге? Жакты, жакшы, кегиле тайгыла. Достук эс алуу жайына жылда эле келип турабыз. Быйыл дагы келдик инилерим менен. Келип ойноп кетиңиздер. Жакшы жер экен. Аба салкын, таза. Бул жер эмнеси менен сизге жагат? Бул жер эми кар менен, бизде быйыл кар жааган жок. Ошол бир карда эс алып кеттабыз бүгүн. Достор менен келебиз буйруса. Мен Кызылкиядан келдим, уш жерге атайын ойногону, атым Өбиниса. Кызым экөөбүз ойногону келдик. Кызым буга чейин келип жүргөн. Анан кызым ойноп мактап баргандан мен келдим. Карасам чындап эле келсем, действительно адам көп, оюн кызык болуп атат экен. Ушундай ачылып каптыр, Кудайга шүгүр бизге жакын, алыс жактарга барбай жатканбыз, бара албай жатканбыз. Бизге окшогон көп балалуу энелерге жакшы, мынтип балдар менен келип ойноп кетет, балдарга жакшы, баарыбызга жакшы. Буюрса биз азыр кызым экөөбүз түшүп кеткени турабыз, даярданып атабыз. Ойноп келебиз Кудай кааласа. Өзүңүз жалгыз түшкөндөн коркуп кызыңыз менен түшкөн? Өзүм коркуп атам.
Коркуп атам, кызымды шерик бол деп түшүп атам. Бирек түшөйүн, буюрса үйрөнүп алам, анан түшөм деп ойлоп атам. Бисмилlah. Ийгилик бардыгыңыздарга. Кандай сонун табигаты кышындагы, карарган жер жамыны күмүш карды. Кызыгына мен барды табигатын, унутупмун таптакыр, эстебепмин таптакыр. Жылгаякты, хей жылгаякты. Доспорлор менен келебиз, эс алуу нормально эле, ар жылы келебиз. Ошо келип эс алып кеткиле, жакшы жер, сонун жер дегендейчи. Эми кандай десем, природада мындай таза абага дем алып дегендей. Ошо анан келгиле, тайып кеткиле дегендей. Биздин мына мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарыбыз бар. Ошолорго биз баллонду акысыз беребиз. Өкмөт жактан айыл аймактардан келишет. Биз ошол боюнча дагы кулактандыруу бергенбиз, алып келгиле деп, өзүбүз дагы бул жерден келгенде ошол өзүбүз деле көрүп турабыз, ата-энелер өздөрү айтат. Ошондой элдерге акысыз беребиз. Биринчисинен ошол кайсы жерге жайгаштырыш жерлерин табыш керек. Мындай кар кетпеген, көпкө турган жерлерди. Анан дагы эле кошумча коопсуздук жагын караш керек. Көп мындай дөңсөй жерлерге курганга болбойт. Ишкерликти баштоодо бул жерден баштап өзүбүздүн байкебиз баштаган, анан биз өзүбүз ошонун айтуусу менен жасап жүрөбүз. Бул биз азыр турган жерибиз Айдеркен ашуусу деңиз деңгээлинен 2200 бийиктикте турат. Ошондуктан бул кардын кетпегендиги ошондон, себеби ошондон. Күн мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, күн чыкканы менен аябай суук. Эми ошол бир кар жааса канча күнгө чейин жетиштүү болот? Бизде бул жерден бир кар жааган болсо, ушул бир жумадан наргы турат. Ошо бир жуманын ичинде наркы жумага чейин эгер көп күн температура ысып кеткен болсо, эрип кетиши ыктымал. Кудайга шүгүр азыр жакшы эле болуп жатат. Сезонубуз карга байланыштуу, адам келгенге байланыштуу. Орто эсепте ушу айына десек болот. Энди ар кандай акча түшөт, сумманы азыр айтканга билбейм. Айтканда ишине энди ар кандай акча түшүп калышы мүмкүн да. Кээде минуска кетип калышы мүмкүн, кээде ошол убакта себеби дегенде биз бул жерден солярка коротуп эме кылабыз, генератор иштетебиз дегендей, өзүңүздөр көргөндөй 2 майдын акысы жогорулганда ушундай да. Демек ушундай кышкы эс алуу жайын иштетип ишкердик кылса болобу мүмкүн да? Ооба, ишкердик кылса болот. Ажыбаганда биз мээнет кылыш керек. Болот. Башкаларга дагы ушул кеңеш берет элем, бассындар, көбөйтсүндөр. Ошол мындай жерлер көбөйсө, Кудай кааласа жакшы болот башка адамдарга дагы. Эми бул жерде облустун башка аймактарында кар жок болсо дагы ошол эс алуучу борбордо кар сакталып турат экен да. Мунун сыры эмнеде? Бунун сыры бул биз азыр турган жерибиз Айдеркен ашуусу деңиз деңгээлинен 2200 бийиктикте турат. Ошондуктан бул кардын кетпегендиги ошондон, себеби ошондон. Күн мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, күн чыкканы менен аябай суук. Кышындагы карарган жер жамыны күмүш карды. Кызыгына мен барды табигатын, унутупмун таптакыр, эстебепмин таптакыр. Жылгаякты,
баштайм деп аракет кылып аткандарга ийгилик каалаймын. Дагы эле ушундай эгер суранса кайсы жактан табылды, эмне болду деген болсо багыт көрсөтөбүз. Ошол колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Ушундай мусулманга жардам берсе аябай жакшы болот экен. Колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Бул жерден ушундай телевидение аркылуу, башка интернет тармак аркылуу жарыя беребиз. Элдер өзү бизден чалып сурашат, баштадыңарбы деп. Ошо келип, бул жактарды установка кылып, өзүбүз бир катар түшүп, жолдорду ачып, ошол өзүбүз биринчи көрөбүз, жыкылбайсында ушундай элдер кыйналбастык жолдорду кылып туруп, анан ушундай элдерди чакырганга аракет кылабыз. Негизи бул жерде канча жумушчу иштейт? Бул жерде деген дайым иштеген жумушчу 5 киши. Но эл көбөйгөндө башка жактан ошол кошумча балдар бар, ошолор бизге жардам беришет. Көрсөтүүбүздүн алкагында сиздер кышкы эс алуу жайын иштетип, ийгиликке жеткен ишкердин ийгилиги менен тааныштыңыздар. Биз болсо келерки көрсөтүүлөр аркылуу ар тараптуу ишкердик кылган каармандарыбыздын ийгилигин ачып берүүгө аракет кылабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.